Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Кайрадан сиздер Байбилим медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен араб тили боюнча тартылып жаткан 17-чи видео сабагыбызды баштайбыз. 17-чи видео сабагыбыз дагы ошол мурдакы сабактардын уландысы болуп саналат. Эгерде сиздер капысынан эле бул видеого туш келип калган болсоңуздар, эң алгач сиздер биринчи сабактан башынан баштап көрүп келиңиздер. Ошондо сиздерге жеңил жана түшүнүктүү болот. Урматтуу достор, бир кичине жарнамалык мүнөттөргө кезек берсеңиздер, эгерде сиздер орус тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар же англис тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, бизде англис тили жана орус тили китептери дагы бар. Буларды алып сонун ыкма менен үйрөнсөңүздөр болот. Орус тили 4 бөлүктөн турат. Биринчиси бул өткөн чак, учур чак, келер чак, совершенный вид, несовершенный вид. Кепилдик берип айтам, бул китепте сиздер билбеген көптөгөн темалар бар. Ал эми экинчи китеп, экинчи бөлүгү болсо, бул орус тилиндеги падеждерди үйрөтөт, сөздөрдүн окончанияларын үйрөтөт. Кандай окончания койсо кандай болот. Жана ошондой эле татал сүйлөмдөр дагы бар. Үчүнчү китеп болсо, достор, үчүнчү китеп бул сөз байлыкты үйрөтөт. Словарный запас деп коет. Орусча мына ошол сөздөрдү, биздин сөз байлыгыбызды байытуу жолдорун үйрөтөт. Бул көбүнчөсү разговорный, сүйлөшүү, баарлашуу темалары көп бул темада. Жана ошондой эле 4-түнчү бөлүгү фонетика, бул кичинекей эле китеп. Бул фонетика сиздерге орус тилиндеги сөздөрдүн окулушун үйрөтөт. Ал эми англис тили китебине кезек берсек, англис тили китеби болсо, бул сиздерге англис тилиндеги сөздөрдүн окулуштарын дагы үйрөтөт, фонетикасы дагы бар, жана ошондой эле грамматикасы дагы бар. Англис тили болгону бир эле китеп, бирок ичинде 2 тема бар, фонетика жана грамматикасы бар, урматтуу достор. Эгерде китеп алууну кааласаңыздар, экрандагы телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. 709 28 75 71 709 28 75 71. Урматтуу достор, эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул Сажида китебин алыңыздар. Бул китеп сиздерге араб тилин мыкты деңгээлде жакшы өздөштүрүүгө жардамын берет. Эгерде сиздерге араб тили боюнча мугалим керек болгон болсо же араб тили курстарында окууну каалаган болсоңуздар, бизге кайрылсаңыздар болот. Биз араб тилинен сабактарды берип жатабыз, окутуп атабыз. 709 28 75 71 709 28 75 71 телефон номерине кайрылсаңыздар болот. Бул менин телефон номерим. Араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнсөңүздөр, сөзсүз бизге байланышыңыздар. Биз сиздерге түшүнүктүү ыкма менен сиздерге араб тилин үйрөтөбүз. Анда эмсе, урматтуу достор, биз сиздер менен 17-чи видео сабагыбызды баштайбыз. 17-чи видео сабагыбыз ушул Сажида китебинин бир бетинен болот. Бул бетте кыргызча сүйлөмдөр келген экен, мен деген сөзгө мисалдар келген, учурчак менен мен деген сөзгө мисалдар келген. Эмнеге мен деген сөз? Себеби биз жашоодо өзүбүз жөнүндө көп айтып бергибиз келет, көп айткыбыз келет. Бир нерсени, бир тилди үйрөнгөндө кыскасы биз мен деген сөздү көп колдонобуз да. Мына ошондуктан дагы бул жакта биз ошол мен деген кыргызча сөздөр менен келген, ошолорду биз сиздерге арабчага которуп беребиз. Мен жазамын дейт. Мен жазамын десе, буга чейин сиздердин эсиңиздерде бар, биз ана деген сөз мен деген болот. Ана деп айтабыз. Ана коебуз, Ана дегенден кийин катаба деген сөздүн алдына тамгасын коебуз. Ана актубу болот. Ана актубу, мен жазамын. Андан кийин мен отурамын дейт. Ана ажлису. Ана ажлису, мен отурамын. Мен ачамын дейт андан кийин. Ана афтаху деп айтабыз, Ана коюлат. Ана афтаху. Фатаха ачуу, демек ана дегенден кийин афтаху деп айтабыз, мен ачамын. Мен кайтамын дейт андан кийин. Ана аржиу деп айтабыз. Ана аржиу. Ана аржиу. Рожаа кайтуу, демек ана дегенден кийин сөздүн алдына коебуз. Ана аржиу. Мен кайтамын. Андан кийин мен киремин дейт. Дахала деген кирүү,
Demek men desek ana болады. Ana a qo'yamiz. Ana degandan keyin darrov a keladi. Ana adkhulu. Ana adkhulu. Ana adkhulu desek men kiremin. Ana adkhulu men kiremin. Demek mına 5 misal ayttık. Uşulardı qarаңыздар. Ana degenden keyin demek uçur çaqta, uçur keler çaqta 3 tamgalı etişlerдің алдына бардығына ә тамгасын қойып атабыз. Хамза, алиф қойылып атат. Мына ушуларга жакшылап көңүл буруңуздар. Андан кейін мен чыгамын дейт. Хаража деген чыгуу, мен чыгам дей турган болсок, ана ахруджу деп айтабыз. Ана ахруджу мен чыгамын. Ана ахруджу мен чыгамын. Андан кейін мен окуймун дейт. Ана aqra'u деп айтабыз. Ана aqra'u мен окуймун. Андан кейін мен кубанамын дейт. Ана афраху. Ана афраху деп айтабыз. Ана афраху десек мен кубанамын болот. Ана афраху мен кубанамын. Андан кейін мен кайгырамын дейт. Ана хазина десек кайгыруу, мен кайгырам десек ана ахзану деп айтабыз. Ана ахзану десек мен кайгырамын болот. Андан кейін мен назар саламын. Назар салуу деген назара болсо мен назар салам. Эми караңыздар, ана анзуру деп айтабыз. Ана анзуру. Ана анзуру десек мен назар саламын. Ана анзуру мен назар саламын. Демек мына бул жерде дагы бир жолу маани берип коюңуздар. Көрүңүздөр, ана дегенде бардык сөздүн алдына ана дегенден кийин а деп коюп атабыз. Үчүнчү 3 тамгалуу etişlerinin aldığında uçurçakta a degенди koyot ekенбиз. Ana degенде a koyot. Andan keyin men jaratamın deyt. Ana akhluqu dep aytabız. Khalaqa desek jaratu. Ana akhluqu men jaratamın. Andan keyin men uğamın deyt. Ana asma'u. Sami'u men uğamın deyt turgan bolsok, ana asma'u dep aytabız. Ana asma'u men uğam. Men bilemin deyt. Ana a'lamu. Ana a'lamu men bilemin. A'lamu dep aytabız. Andan keyin men kübe bolamın. Ana şahida kübe bolu. Ana ashhadu dep aytabız. Ana ashhadu men kübe bolamın. Andan keyin men ırayım kılamın deyt. Rahima ırayım kulu, men ırayım kılam desek ana dep aytabız. Men desek ana arhamu men ırayım kılamın. Ana arhamu men ырайым кыламын деп айтабыз. Демек мына бул жерде дагы көңүл бурсаңыздар, учур чакта демек ана дегенден кийин а коет экенбиз. Бардыгынын алдына а деген тамгаларды коюп атабыз. Андан кийин мен киемин дейт. Ана албасу мен киемин. Men içemin deyip turgan bolsok. Ana ashrabu men içemin. Ana ashrabu. Ana degenin a. Ashrabu. Men işteymin deyip. Amila iştö. Ana a'malu. Ana a'malu. Ana a'malu. Men işteymin. Men taza bolomun. Tahuro taza bolu. Ana athuru dep aytabız. Ana athuru men taza bolamın. Ana athuru men taza bolamın. Emi men alыс bolamın deydi. Ana ab'udu. Ba'uda alыс bolu. Ana ab'udu dep aytabız. Ana ab'udu men alыс bolamın. Мына бул жерде дагы урматтуу достор, көрдүңүздөрбү, бардыгынын алдына а деген аракет коюп атабыз. А деген тамга коюп атабыз. Ана аб'уdu деп. Ana athuru деп мисал үчүн бардыгын алдына а тамгаларын коюп атабыз. 3 тамгалуу этиштин алдына. Андан кийин мен берешен боломун дейт. Мен берешен боломун. Ana akrumu. Karuma берешен болу. Ana akrumu десек мен берешен боломун. Мен барамын андан кийин. Ana azhabu. Ana azhabu мен барамын. Мен насаат айтамын. Nasaha nasihat aytu. Ana ansahhu men nasihat aytamın. Ana ansahu men nasihat aytamın. Men akıl kalçaymın. Aqala akıl kalço. Ana aqilu men akıl kalçaymın. Ana aqilu men akıl kalçaymın. Andan ki men esteymin. Ana azkuru. Ana
azkuru деп айтабыз. Демек, бул жерде дагы бир көңүл буруп коюңуздар. Демек, бул жерде дагы 3 тамгалуу этиштердин алдына коюп атабыз. Мына учур келер чакта мына ушундай болот. Мен деген сөздөн кийин ушундай тамга коюлат. Андан кийин мен өкүм чыгарам десек, ана ахкуму, хакума, хакама өкүм чыгаруу, мен өкүм чыгарам дейт турган болсок, ана ахкуму деп айтабыз. Ана ахкуму. Мен сыйынамын дейт, ибадат кыламын деген мааниде, абада деген сыйынуу, ибадат кылуу. Ана а'буду, мен ибадат кыламын. Андан кийин мен тааныймын десек, арафа. Ана а'рифу болот. Ана а'рифу, мен тааныймын. Демек, арафа деген сөздүн алдына койдук да, тамгасын коебуз. Мен эсептеймин. Ана ахсабу. Хасиба эсептөө, мен эсептеймин десек, ана ахсабу, мен эсептеймин. Мен аткарамын десек, ана аф'алу деп айтабыз. Ана аф'алу, мен аткарамын. Ана аф'алу, мен аткарамын болот. Мына ушинтип, урматтуу достор, биз сиздерге 30 сүйлөмдү мисалга тарттык. Эгерде сиздер кааласаңыздар, кайра ушул сабакты башынан көрсөңүздөр дагы болот. Эгерде кандайдыр бир темалар түшүнүксүз болуп калган болсо, сажда китебин алсаңыздар, ал китеп сиздерге дагы мыкты деңгээлде араб тилин үйрөнүшүңүздөргө жардам берет. Анда эмесе, урматтуу достор, кайрадан кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Бул сабакты башка бирөөлөр менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Аддалу алал хойри кафаилихи деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бир жакшылыкты көргөзгөн адам аны аткаргандай сооп алат деп айткан. Сиздер аркылуу башкаларга жетип барган болсо сабагыбыз, алар пайда тапкан болсо, сиздер дагы ошондой эле сооп аласыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, урматтуу достор. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин.